тушта, сен туылған қышта, тұлпарлар туйлап, туйғындар ұшқан. Жалғыз бір кезден жарқ етті еске, жағучын күндер жадымдан шыққан. Арваңыздар, ушул куттуу окуу жайга мен жетекчи болуп келгениме Кудай буйруса мына жыл менен эсептегенде 2-жылга баратат, ай менен эсептегенде 1,5 жылдын тегереги болду. Бул жыл аралыгында биз ошо жамааттын ынтымагын, жамааттын бири-бирине болгон ишенимин, коомдук пикирди жаратууга аракеттерди жасадык. Анткени окуу жайыбыз жакшы жерге жайгашкан, шаардын чок ортосунда болгону анча-мынча жасай турган, анча-мынча чаңым сүрдө турган жерлери бар экен. Мен 7 июль 2020 жылы келдим. Пандемия күчөп турган мезгил. Жамаатты да толук тааныбайм, студенттер да жок, бардыгы аралыктан иштөөгө, аралыктан окууга өткөн мезгил. Анан окуу жайга келип жетекчи болуп келгенден кийин биринчи ишим ошол июлдун 20-ларында жамааттын агайларын, баягы кабыл алуу комиссиясында иштегендер менен чогулуп сүйлөшүп, ушул короонун алдын биринчи кезекте бир иретке келтирип алсак, анткени бул жерге студент келет, ата-эне келет, жумуш берүүчү келет, мен өзүм келем дегендей. Бул жерден түшкөндө плиталардын бети тытылып, арматуралары чыгып, анан бир топ каралбай чөп басып кетиптир. Ошон үчүн жамаат менен сүйлөшүп, агайларды, эжекелердин баарын ишендиргенге аракет кылдым. Анткени мунун баарын жасаганга биздин окуу жайда мүмкүнчүлүк жок эле, шарт жок эле. Демөөрчүлөрдүн, чыгармачыл инсандардын колдоосу менен ишти баштадык. Адегенде көпчүлүгү агайларыбыз макул болгон жок. Бул плитаны кантип одарабыз, одаргандан кийин бир топ маселелер бар. Анан бир нерсе ойго келди. Эми жаңы алганга мүмкүнчүлүк жок болгондон кийин бар нерсени колдонуу. Тагыраак айтканда, ушул плиталарды эле тетрисинен оодарып койсок, себеби бул 80-жылдын аяк ченинде коюлган боюнча бул плита эч кандай оңдоо түзөөгө учураган эмес. Оодарсак асты күнгө тие элек, күйө элек, сопсонун экен. Анан бул Союздан калган плиталар аябай бышык болот. Муну жаңылап оодардык. 3 жолу ашар жолу менен, коллективдин колдоосу менен ушул нерсени өзүбүз жасап бүттүк. Жалгыз бул жерде бир эле отургуч бар эле, бүтүрүүчүлөрдөн бизге эстелик болгон. Ал отургучтарды дагы алып салдык. Ордуна мындай азыраак болуп калды. Ошондой болсо дагы 4 отургуч койдук. Себеби студент деген студенттик курак ушул жерде ырдап, сүйлөшүп, бири-бири менен таанышканга ыңгайлуу шарт болуш керек. Андан сырткары мен Ош мамлекеттик университетинде иштеген кесиптештерим жаңы кызмат ордуңду жоктоп бара албадык, пандемия шартындай болуп калды деп кичине акча каражатын которушкан. Ошолордун жардамы менен, агайлардын колдоосу менен мындай жарыктандырып койдук. Айланасын, себеби кечинде кичине күйүп турсун дегенбиз. Биринчи кезекте биз окуу жайдын ички, сырткы облигин өзгөрткөнгө тырышып атабыз. Себеби инфраструктураны жакшырталы, шартты оңдойлу. Анан кезек ушул жерде эмгектенип аткан кызматкерлерди. Эң татаал нерсе бул адамды өзгөртүү кыйын. Бул өтө оор процесс экен. Эми мына 2 жылга таяп атат. Кудайга шүгүр, жамаатыбыз менин ушул жасай турган нерселеримди, ойлорумду түшүнүп, колдоп берип атат. Мен ошого ыраазымын. Эми жүрүңүздөр, ичкериде менин окуу кабинетинде сүйлөшөлү. Көзүмдөн өттү сенин да билем, тизмеңде жокмун карарган деңиз. Биздин окуу жай Таштан Эрматов атындагы окуу жай болуп аталат. Ушул улуу композитордун ысымы ыйгарылган. Таштан Эрматов деген белгилүү композитор, симфониялык музыканын, кыргыз симфониялык музыкасынын белгилүү өкүлү. Бул киши өмүр бою кыргыз кинолоруна музыка жазган таланттуу музыкант катары белгилүү. Бул жакта биздин окуу жайыбыздын кыскача тарыхы. Бул биздин салтанаттуу жыйындар залыбыз. Бүгүн да бир жакшы акын Бектуруш Салгаманинин поэзия кечеси болот. Бүгүн саат 2-де Кудай буйруса. Мына ушул залыбыз биздин бул жерге сахна
залыбыздын төрүнө жазып койдук, билим берүү сапарында 55 жыл деп. Анткени 2021-жылы биздин окуу жайдын негизделгенине 55 жыл болду. 55 жыл аралыгында биз мектепке чейинки билим берүү, башталгыч класстарда окутуу, музыкалык билим берүү багытында англис тилинде окуткан дине тарбия мугалимдерин орто кесиптик мектептерге адистерди даярдадык. Бул залыбызда жалпы 200 орундуу. Бул жердин сахнасы аябай бийик болчу. Анткени мен да сахнанын адамымын. Сахна өтө баягы Союз мезгилинин талабына ылайык өтө бийик экен, мындай бир 2 метрдин тегерегинде. Биз аны 50 сантиметрге жапыска түшүрдүк. Өзүнүн материалын өзүнө эле иштеттик. Анткени каражаттын жоктугу бул баягы каражаттын жоктугу чыгармачылык менен иштегенге түртөт экен. Айла жок, баягы кырдаалдан чыгуунун жолун издедик. Ушул коллективдин күчү менен жасадык. Тияка хор менен ырдагандар үчүн да сахнасын жасап бердик. Министрликтин колдоосу менен өткөн жылдын июнь айларында биз атайын музыкалык аппаратура алдык. Анткени биз музыкалык окуу жайда аппаратура жок экен. Студенттерибиз аябай сүйүнүп атат. Майрамдарда, иш-чараларда биз дайым сырттан арендага алып келип иштетип жүрчүбүз. Азыр эми өзүбүздүкү, өзүбүздүн куттуу залыбызда өзүбүздүн аппаратураны иштетип атабыз. Бүгүн биздин окуу залыбызда таланттуу акын Бектуруш Салгаманинин Аты жок китеп аттуу китебинин презентациясы болот. Таанытмасы бүгүн саат 2-де. Бектуруш аганы кыргыз коомчулугу мындай пейзажист акын катары тааныйт. Мен эми ушунча болуп калып бир 2 куплет окуп берейин сындырыңыздан. Ырды түк түшүнбөгөн кызга арналган, ырысы жок бечара ырларым-ай, жазылып жатасыңар чылк армандан, жалындап сүйүп жүргөн жылдагыдай. Мазарга байлап кеткен чүпүрөктөй, менин эң оттуу кезим сенде калган, сен деген көпүрларым жашайт өлбөй, сенин ыр окубашың эң чоң арман деген автор. Агайыбыз менен Кудай буйруса бүгүн студенттерибизде бир эстетикалык рахат тартуулайлы деген оюбуз бар. Менин чоң бир максатым ушул. Мындай мотурайган кыздар, балдар биздин окуу жайда теориялык билимди практикалык менен айкалыштырып, ошол эле мезгилде мындай чоң таланттардын ырларын окуп, жазуучулар менен жолугуп, сынчылар менен пикир алышып, бир руханий дүйнөсүн байытсын, көркөм дүйнө бар экендигин билсин деген тилегим бар. Анткени биз жөн эле адамды да жөн эле бир адисти тарбиялай бербей, бир жан дүйнөлүү инсанды, бир личностту калыптандырышыбыз керек деп ойлойм. Келиңиздер, бул менин жумуш бөлмөм. Гүлгө жакын эмесмин. Менин 3 эжем, анан 4 уул катарынанбыз да. Эжелерим турмушка чыгып кеткенден кийин шагырап үйдө жалаң эркектер калдык. Анан эркек балдар гүлдөн алыс өсүп калдык. Кече жакында мага бир консерваторияда окуган студент окууну бүтүп кетип атыптыр айылына. Анан келип учурашып, жумуш болсо жумушка кирейин, музыкадан сабак берейин, анан квартирадан кетип атам. Гүлдү сизге белек кылайын дегенде мен макул болуп бул 2 гүлдү алгам. Анан карай албайт болсом керек деп ойлогом, бирок күн эртең менен эрте келем. Мен саат 7:30да, кечки саат 6, 7, 8ге чейин жумушта болом. Анан эртең менен эрте келип терезени тиктегенче гүлдөр менен сүйлөшүп атам. Күтүп атам, кала гүлү гүлдөйт окшойт. Өмүрүмдө биринчи жолу кабинетте гүл гүлдөй атса. Бул кабинетте мен дайым устолду бир муштап, элди башкарып, туура эмес буйруктарды чыгарганга эмес, дайым элдин пайдасына, студенттердин пайдасына боло турган буйруктарды чыгарып, алардын пайдасына, алардын чыгармачылыгына, алардын бир педагог катары калыптанышына мүмкүнчүлүк шарт түзө турган аудитория же бул каана болушун кааладым. Мен чиновник болгум келбейт. Мен чыгармачыл адамдыгымды, чыгармачыл инсан катары жашай бергим келет. Ошон үчүн ушул отурган кабинетимди дагы атайы сүрөтчүлөргө, сүрөтчү досторума суранып, тигиндей бир атайы чыгармачылык менен тартылган балалык жөнүндө, бизди жуунтуп аткан апабыз жөнүндө, кыргыздын залкар таланты Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан композиция тарттырып койдум. Анткени менин чыгармачылыгымды ушул сүрөттөр дагы эске салып турсун. Мен жөнөкөй эле бир чыгармачыл адам экендигимди, эртең мен дароо эле жүрөгүм катып, бирөөлөрдүн көңүлүн орутуп, чиновник болуп калыптанып кетпешим керек. Чыгармачылыкты мен ошондой түшүнөм. Бул чыгармачылык деген менин жүрөгүмдү жумшартып тура турган, менин адам экендигимди эске салып тура турган, мен дагы адашып, туура эмес чечимдерди кабыл алып калаткан моменттер бар экендигин,
эмоция калтырып сүйлөп коюшум мүмкүндүгүн дайым чыгармачылык мени эске салып, мени сактап турат деп ойлойм. Мындай албетте адамдын жашоосунда көп жакшылыктар, көп көңүл калуулар болот. Эми ушул сүрөттөрдү көрүү менен балалыкты эстеп, балалыктагы жакшы күндөрдү эстеп, апамды эстеп турам мен, себеби бизде дагы айырла чоңойдук. Ушундай картинада апам бизди ушинтип жуунтуп, айланабызда бизде да тоокторар бар болчу, тип тооктор, жүзүм, алма, ушулардын бардыгы менин балалыгымда. Себеби балалык бул аруу дүйнө. Балалыкты эч сагынбаган киши болбойт. Анткени дүйнөнү дагы түстүү көрө турган, дүйнөдөн бир жамандыкты, көрө албастыкты учуратпаган мезгил болот экен да. Мындайча айтканда булактайсың. Булакта суунун башында булакта суу таза болот. Ал качан айылды аралаганда булганат. Анткени мал кечет, ичебиз, колдонобуз, жаш балдар ойнойт, ошентип булганат экен. Ошол сыяктуу балалык бул адамдын башаты, балалык бул булактай тунук, таза мезгил деп ойлойм. Бишкек шаарына жумуш менен которулуп келдим. Жана мен Бишкектен чыгармачыл интеллигенцияга, илимий интеллигенцияга аралашып, мен өзүмдүн чыгармачылыгымды, илимий ишмердүүлүгүмдү дагы андан ары өркүндөткөнгө жакшы мүмкүнчүлүктөр болот деп дегдеп келдим. Азыр мына элибизде, дүйнөдө ушул пандемия күчөп турган мезгил, 3-чү толкуну, 4-чү толкуну болуп атат деп атат. Кудай ушул нерселерден баарыбызды соо, саламат куткарсын. Биз эми Кудайдан гана сурайбыз, үмүт кылабыз, ишенебиз. Жакында ушул көп тыныгуудан кийин Бишкек шаарында Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда 20 февралда Сүйүү гаммасы аттуу чыгармачылык кечемди концертимди уюштурууну пландап турам. Концертте ушул 2 жыл аралыгында жазылган жаңы обондорум дагы ырдалат. Мен эми шоу бизнестин бизнесмен эмесмин. Муну айтып коюшум керек. Себеби шоу бизнесте дагы бир топ талаптар бар. 3-4 айда жаңы ыр, жаңы клип чыгарып туруш керек, баягы рейтингди жоготпош үчүнчү. Бизде тескерисинче, биз обончу болгон үчүн качан эргүү келгенде мүмкүн жылына бир жолу, мүмкүн 2 жылда бир жолу обон жазабыз. Биз санга эмес, сапатка иштешибиз керек деп ойлойм. Ошондуктан бул чыгармачылык концертимде койгонум себеби жаңы ырларым бар болгон үчүн коюп атам. Эгерде мен жаңы обон жазбасам, мен концерт койбойм. Эски ырларымды кайра эле көйнөгүмдү алмаштырып, ошол эле ырдай бергенден уялам. Мен элге жаңы чыгарма, жаңы продукция тартууласам гана концерт коюуну мындай туура деп эсептейм. Көп учурда мен жакшы текст тапсам, анан обон жазам. Азыркы мезгилде бул фортепиано жакшы инструмент экенин билчүмүн. Мен эми жакшы ойной албайм, бирок ошондой болсо да обон жазганга бир топ ыңгайлуу экен. Мен жакында казактын улуу акыны Нукагали Макатаевдин жакшы ырына обон жаздым. Кыргызчага Сайрагүл Батыркулова которуп берди. Ошолордун обонун мен фортепианода жаздым. Анткени бир топ эмнегедир бул инструмент адамга жакшы эргүү берет деп окшойт. Мен мурда дайым эле аккордеонду кучактап, аккордеондо обон жазчумун. Азыр негизги өзөгүн же болбосо каркасты мен фортепианода жазып алып, анан аккордеон менен иштеп, аккордеон менен толуктап, бышырып бүтүрүп атам да. Бир топ жеңилге окшоп калды, себеби эки инструменттин эки башка үнү бар. Мындай эки башка кыялдуу адамдай сыяктуу да экөөсү. Азыр мен сиздерге жаңы жазылган ырымды ырдап берейин. Сиздердин эфир аркылуу элге тарап, жентеги болуп калсын, таанытмасы болуп калсын. Анда кабыл алыңыздар. Макагали Макатаевдин сөзүнө жазылган «Ыйласам бекен» деген жаңы обонумду ырдап берем. Казакчадан кыргызчага Сайрагүл Батыркулова которгон. Esimde oba, esime düştü kara kız. Ümittür üşüp muzdagan bizdin arabız. Geçegi şair, jaydarı kızdın ordunda.
қараңыз, жылдызы өчкөн алсыз жан турат қараңыз. Жаштықтың құрчу қарегін далай жаштаптыр, қап-қара чачы ақ бурыл тарта баштаптыр. Жалындай сүйгөн, жанындай сүйгөн алғаны, оқылған қаттай төрт бүктөп жыртып таштаптыр. Оқылған қаттай төрт бүктөп жыртып таштаптыр. Алыстай бердің арманын, убайға түшіп урындым мұңға қайрамин. Зулаты өткөн, чаңдаты өткөн жолыңда, гүл болу өсіп қурайдай қатып қалғамын. Гүл болу өсіп қурайдай қатып қалғамын. Чыгармачылыкка жаңы баш багып аткан мезгилде элге эртерээк таанылсам, эл мени ырымдырдаса, эл Түмөнбай Колдошевду билсе деп аябай Кудайдан күндө тилечүбүз. Кудай берди. Өтө деле белгилүү болбосок дагы кайсы бир чөйрөгө азыраак өлчөмдөгү адамдарга тааныла баштагандан кийин экинчи маселе чыгат экен. Бул сенин өзүңдүн адамдыгыңды сактап калуу, жөнөкөйлүгүңдү сактап калуу, белгилүүлүктүн дагы бир топ кыйынчылыктары бар экен. Анткени сага тарынгандар ошончо көп, сени сындагандар ошончо көп, сени мактагандар ошончо көп. Ушулардын бардыгы сенин турмуш релисиңден чыгарып жибериши толук мүмкүн экен. Сен ошол бараткан турмуш жолуңдун багытын өзгөртпөй, өздүгүңдү, адамдыгыңды, кичпейилдигиңди, жөнөкөйлүгүңдү сактап калыш бул эң чоң оор жүк экен адамдын мойнундагы. Элге белгилүү болуу биз бала кезде ойлогондогудай татаал эмес экен. Элге таанылуу өтө оңой экен, бирок таанылгандан кийинки жашоо, анын өзүңдүн ошол ички туюмуңду, ички сезимдериңди бала кезде кандай бийик ойлорду ойлосоң, ошол ойлордун тегерегинде жашап калуунун өзү көйгөй экен. Бир жакшы ыр бар экен Карбалас Бакировдун. Жакшыдан да, жамандан да шектенип, жакшыны да, жаманды да жек көрүп, ушул эле мен бөлөнгөн кең аалам улам тарып бараткансып бөксөрүп. Бир сезилбей аппак таңдын атканы, бир сезилбей күн кызарып батканы, жанды жеген бир балекет тынчытпай, жашыл аалам жашыл туруп сапсары. Өзөгүмөн күйүп турган отмунбу, өмө чөктөп, өзүм сотмунбу, ыйманыма камчы басып бирөөнүн ырыскысын жалмап койгон жокмунбу. Өзүм жасагансып уурулук, өзүм менен өзүм турам куурулуп, күлөйүн дейм, кабак кашым жазылбайт, ыйлайын дейм, ыйлай албайм буулугуп, деп жакшы жазган экен. Жашоодо ушундай шектене турган күндөр болот экен, шектенбей турган күндөр болот экен, таңдын атканы, күндүн батканы билинбей турган мезгилдер болот экен. Адам ошонун баарына көтөрө билүү, чыдамдуулугу дагы өтө маанилүү нерсе экен. Мен ошол ырды бир куплет ырдап берейин силерге. Жакшыдан да, жамандан да шектенип, жакшыны да, жаманды да жек көрүп, ушул эле мен бөлөнгөн кең аалам, улам тарып бараткансып бөксөрүп, улам тарып
жараткансый өрттөнүп